Арзыбек деген байке менен Кытайдан таанышып калдык. Азыр сиздерге кыскача интервью кылып беребиз. Болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандык туугандар. Мен өзүмдү тааныштырып өтсөм, атым Арзыбек, жөнүм Жумагазы, эми бизде ошондой айтылат да. Өзүм болсо ошол Кытайда Кызыл Суу деген кыргыз областынын кыргызы болом да, кытайлык кыргызмын. Негизи биздин тарыхты сүрүштүрүп келгенде, ошол чоң өркүндө бияка ата бабаларыбыз качып келген. Качып келип ушул жакта отуракташып калган да. Анан буякта негизи Кызыл Суу кыргыз автономия областы деп ошол Кашкар, Улукжат, анан менин журтум болсо Акчи Одан деп коет, Акчи. Бир 200 миңден артык кыргыз бар да. Гөлдүк деп коет бизде, чериктер деп коет да. Черик. Эми черик деген мурун аскер деген сөз экен да. Анан менин урум болсо Сатыгул. Бул Сатыгул дагы 2-кө бөлүнөт экен. Чоң мурун Сатыгул, анан Чапкулак Сатыгул деп бизде ошо Сатыгул, Саяк, Сазан, Моңолдор, анан Айтаман, Күнтуду деген көп уруулар бар да негизи. Ошондой болуп бөлүнүп калсак дагы жакшынакай Кытай ичинде жакшынакай жашап келатабыз. Өзүбүздүн маданиятыбызды жоготподук биринчиден. Экинчиден тилибизди жоготподук. Үчүнчүдөн салт санаабызды жоготподук да. Кой баккан кой багат, мал баккан мал багат, жер айдаган жер айдайт дегендейчи. Анан кытайча окушабы же кыргызча окушабы? Сиз кандай мектепте окугансыз? Мен кыргыз мектепте окугам. Демек Кызыл Сууда кыргыз мектептер бар, кыргызча окушат, Ооба, ал жерде кыргызча эле окушат. Чынын айтканда, Кытай мамлекети менен Кыргызстандын аралыгы, чек арасы мындан мурун 5-6 жыл жабылып калган, өзүңөр билесиңер. Ал кийин жакшынакай ачылды, баары жок жумуш бүттү. Анан ошо Кыргызстандагы кыргыз туугандар, бизнесмендер көбүнчөсү токтотуп баары жолу Кытайга келип атат да. Эмнеге дегенде, эми Кытайда ошо бизге окшогон кыргыз балдары бар, жакшынакай кызматын кылгангачы. Эми көрүнүктүү инсандардан чынын айтсам, биринчи болуп деги эле президентиңерди тааныйбыз да. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев. Ооба. Анан силердин жанакы журналисттер деп коесуңар да. Ыдырыс Байкени тааныйбыз. Анан дагы бир журналистпи билбейм, аны түшүнбөйм, Пай деген бар, аны тааныйбыз. Кытайга келсеңер, туугандар, эч кандай кыйлагат болбой келе бергиле. Мына Кытайда деле бизге окшогон, мага окшогон кыргыз тууганыңар бар. Улуу болсоңор, байкелер, эжелер, аталар, апалар келе бергиле. Кыргызстанда, Кытайда ошо Арзыбек дегендей болгон бир кыргыз балабыз бар экен деп эми колдон келишинче аябайбыз. Кыргызды боор тартат да. Каныбыз кыргыз, жаныбыз да кыргыз, чынын айткандачы. Ошого эч кандай кыйлагат болбогула. Кандай талаптар болсо айткыла, колдон келишинче жардам.